Әділет мырза, менде да бір суроо бар да, мына азыр коллегам айтып кетти, мына бір 8 жыл болуптур иштегениңерге да, бул фонд борбордун ачылганына. Бир мындай энергетика тармагына бир мындай жарытылып эле бир мындай каражат түшпөп тартпасыңар да. Мына угуп атабыз азыр. Анан бул кандай бул дальше бир донорлорду бир тартып иш чара кылып апсыздар, мындай эч бир жыйынтык жок да бул жерде. Анан негизи ушул канча киши иштейт дедиңиз? Мен 10 киши. 10 бул. Бюджетти айттыңыз, 2,5 миллион дедиңизби? Канча бир орточо маянасы ушул айлыгы иштегендердин? Айтыңызчы. Орточо маяна где-то 100 000 сом дегенде. Бир проект кылбасаңар, анан 100 000 сомдон айлык алып отурасыздарбы? Эми урматтуу коллегалар, бул борбордун мен ойлойм бир эч бир мындай жартылап турган деле жана мындай жаба турган эле борбор болуп калыптыр да булчу. Бул мындай эч бир жанагы жок да, биз окуп көрдүк да, тааныштык. Энергия тармагында эч бир мындай жок, бир тартылган бир каражатты көрбөй атабыз. Жөн айлык алып отурат экен да сиздерде. Мындай мен ошондой түшүнүп атам да. Айтып кетсем болобу? Айтыңыз. Эмне кылайын деген пландарыңыз? Сиз канча жыл болду ал жерде жетекчи болгонуңузга? 1 жылга жет элек. Сиз жаңы келипсиз, хорошо. Эми иштеш керек да андай. Жартылып эч нерсе жок. Эмнени айтайын деп атасыз? Айтыңыз. Борбордун баягы бул гранттык түрүндө келген каражаттар биздин донорлор тарабынан каржыланат. Анан энергетика тармагында айтып кетпедимби? Жанагы Бишкектеги муниципалдык мектептер боюнча долбоор уже ратификацияга жакында келинет. Ошону карап берсеңиздер, алдагы долбоор ошол ЦКФ тарабынан иштелип чыккан долбоор да. Андан башка жанагы Арис тарабынан айтылып кеткен долбоор буюрса ошол 2025-жылы каржыланат деп күтүп отурабыз. Иштеңиздер, көрсөтүңүздөр өзүңүздөрдү.